мыйзам долбоорун колдойм. Себеби ушул эл аралык каттамдардын канчалык көп болгону өлкөбүз үчүн дагы, жарандарыбыз үчүн дагы социалдык экономикалык жактан бир топ пайда алып келет. Урматтуу жарандык авиациянын өкүлү, мен көтөрчү берчү суроо мындай болуп атат да. Буга чейин бул ошол эл аралык ошол Россия Федерациясы менен ошол Урал авиалиниясы боюнча бир топ көйгөйлөр көтөрүлгөн. Өзүңүзгө да маалым болсо керек. Биздин ошол жактагы мигранттарыбыз же болбосо ушул Кыргызстандан эле барып келген мигранттарыбыз бир топ кыйынчылыктарга дуушар болушкан да. Алар ушул башка компаниялардан айырмаланып, ручной багаждагы стандарттарын өзгөртүп алышып, бир топ ушул билеттен сырткаркы дагы финансылык кызыкчылыктар менен аэропорттордо биздин жарандарды ар кандай методдор менен акчаларын алышты да. Мен өзүм дагы муну Москвада Домодедово аэропортуна бул нерсеге күбө болдум да. Ушу боюнча сиздер кандай бир чара колдонуңуздар, же болбосо кандай не кылса болот мындайчы? Урал авиакомпаниясы менен бир нече жолу ушул соц тармактарга маалымат чыккандар үчүн бир нече жолу жолугушканбыз, түшүндүрүү иш-чараларды жүргүзгөнбүз. Бир нече перрондук инспекциялар да жүргүзгөнбүз текшерүү боюнча. Азыркы учурда Урал авиакомпаниясы өзүнүн маалыматты кабыл алып, тейлөөнүн сапатын жакшыртууга бизге убада берген болчу. Эгерде дагы маселелер чыгып калса, биз дагы иш-чараларды алып барабыз. Биз өзүбүз мисалы Кыргызстандан бара жатканда ошол эле багаж эч кандай тоскоолдуксуз кете берет. Москвадан келип атканда ошол эле багаж, ошол эле объем менен бирок акчасын төлөтүп атышат да жарандарыбызга. Мен өзүм көзүм менен көрүп келдим бул нерсени. Ошол учурдан бери мына сиздер келелеңиздер парламенткечи мына мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ошол мигранттардын үнүн жеткизип коюуну туура көрүп атам. Ошондуктан тейлөө сапатын жакшыртуу, ошол эле учурда баягы пассажирлерге, биздин жарандарыбызга бир мамилелерин өзгөртсө мындайчы. Бул эми коммерциялык багытта да. Сиздер ушул аэропорт манас бир механизмдерди, бир рычагтарды ойлоп табасыздар, аларды бир эскертип койсоңуздар мындайчы. Туурабы? Сөз бекер учуп аткан жок эч ким ал жердечи. Рахмат.